идти долго по дорожке, то потихо бежать, то, пожалуй, то, конечно, то, наверное, верно. Bunu geç öyle cezalanmış yok. Bunu tartkanmış geçiyor. Kalanı ben de ulan tastan denen eci. Ha o şöyle kullandık. Жайкы эс алууну пайдалуу өткөрүп жаткан балдар. Бир күнү экинчисине окшобойт. Бирде сайма сайышса, бирде оюу түшүрүшөт. Бисер менен иштөөнү да үйрөнүшөт. Балдарды минтип майда жумуштарды кылууга үйрөтүү жөн жеринен эмес. Бул ой чабытынын өнүгүүсүнө мыкты өбөлгө боло турган окуу тарбия иштеринин бир ыкмасы экен. Биздин максатыбыз балдарды өнүктүрүү болуп атат да. Өнүктүрүү болгондо ошол баланын моторикасын өнүктүрүү, баланын жазуу ишине даярдоо, анан кийин баланын деген ошол бүт курчап турган айлана чөйрөсүн өзүнүн аң сезимин, логикасын өстүрүш керек болуп атат да. Анан ошон үчүн бул материалдарды көбүнчөсүн биз ошого алып келдик да. Балдар жанагы өзүңүздөр көрүп атат, бусу менен иштеп атат, жанагы бисерлер менен иштеп атат. Андан тышкары мынакей өзүнүн улуттук неме жип менен иштеп атат, ийне жип менен иштеп атат. Андан тышкары таштар менен иштеп атат. Анан даже мисалы үчүн жанагы эле кичинекей рожкини алып туруп эле, мисалы үчүн балдарга мисалы үчүн 5 рожкини салсаң, чоңураак көлөмдөгү 5 тарууну салып туруп, анан кийин кайсынысы көп десең, балдар сөзсүз түрдө эле рожка көп дейт да. Анткени балдар көлөмүн көрүп туруп айтат да. Анан ошо балдардын логикасын өстүрүш үчүн адегенде ошону сурап алып туруп, анан колдоруна берип санатым. Мен мурун жайлоого келгенде бала бакча жок болчу. Мындай эле кымыз ичип, самал ичип эс алып кетчүмүн. Быйыл өзгөчө бияка садик келди. Садикке келгени анан мен келе баштадым садикке. Жакшы нерселерди үйрөттү. Тартипти дагы жакшы кармайт экенбиз. Жана мен бияка мындай жакшынакай кийинип келгенимдин себеби бияка мен билейин деп келгем. Кара жорго билейм. Балдар бүгүн бакчага татына кийинип даярданып келишти. Анткени бүгүн алар ата-энелерине чакырылган конокторго буга чейин үйрөнгөндөрүнүн бардыгын тартуулашат. Жайлоо балдар бакчасынын фестивалы быйыл 3-чү ирет өткөрүлүп жатат. Бул жолу Нарын районуна караштуу Бел суу жайлоосунда. Жана дагы өлкөнүн экс-президенти Роза Отунбаеванын катышуусунда өтөдү. Сабактардын өтүлүшүнө көз салып, жайлоо бакчасынын тарбиялануучулары менен баарлашкан Роза Отунбаева өлкө аймагында жыл өткөн сайын жайылтылып жаткан демилгенин негизги максатына токтолду. Биз Кыргызстандын ичинде эле жашачыбыз. Азыр болсо мына дүйнө боюнча глобализация деп туруп, дүйнөнүн төрт тегерегине барып атабыз. Биздин балдар ошондой деңгээлде жашай алабы, иштей алабы, билеби деген суроо келип атат алдыбызда. Ошон үчүн мына биз азыртан өзгөчө кичинекей балдарга көп көңүл буруш керек экен. Ошо 3 жаштан кийин кечтип, япондор 3 жашка чейин балдарга билимдин баарын берет экен да. Аталар, детиякта отурган аталар, могу жерде турган жигиттер, баарыңар ушу балдарга күнүгө 15-20 мүнөттөн бирдеме окуп беришиңер керек. Жобоктор, жакшынакай бир китептерди, ырларды күнүгө 15-20 мүнөт витамин бергенде эле болуп калат да. Балдар ошондо такыр башкача болуп өсөт экен. Китепти окуп берсеңер аягат экен, оорудан да аягат экен балдар. Ушундай китептин күчү абдан таасирлүү экен. Биз болсо мына келип азыр сурап атабыз, балдар, сен кайсы айылдансыңар десек, эми көп эле айтып атат, Миңбулак деп атат. Бирок айылын билбеген балдар да бар экен. Балдарыңар айыл кайсы айылдан экенин билиш керек да. Фестивалда 5 бала бакча эң үлгүлүү деген сабактарын көрсөтүштү. Чий курчак жасоо, ата-энелер үчүн балдарга туура мамиле жасоонун сырлары, кырсык болуп кетсе алгачкы жардам көрсөтүү, ал эми балдарга үй бүлөлүк баалуулуктарды сиңирүү максатында тушоо кесүү салтын үйрөтүштү. Бул күнү балдар ырдашты, бийлешти. Белектерден да куру калышкан жок. Нарын шаардык мэриясы тарабынан таттуу бал муздактар таратылды. МСДСП КЖ коомдук фонду тарабынан окуу куралдар, өздөрү айткандай жөнөкөй эмес, баланы таанып билүүсүнө салым кошо турган оюнчуктар тапшырылды. Жыл сайын биз ушу окууларга каржы кетет. Ошондой эле балдарга оюнчук, китеп, окуу куралдар, канцтовар ошонун баардыгын алып бергенде. Анан семинар, тренингдерди өткөргөндө да биз атайын тамактарын да уюштурабыз, гостиницаларын да уюштурабыз, ошо тарбиячылар ошонун баардыгы эле каражат. Натыйжага бул бизде өзүбүздүн программанын бир багыты, бул мониторинг, баалоо
жүргүзөбүз. Ошо канча бала окуду, канча бала катышты, кандай билим алды, үйрөнгө процесске катышканда кандай натыйжага жетти деген баалоолор жүргүзүлөт да. Жакшы, натыйжасы жакшы. Бул ата энелердин айтканы боюнча дагы жана балдардын ошо барган мектеп, барган бала бакчалардын дагы айтуусу боюнча, тарбиячылардын, мугалимдердин, директордун айтуусу боюнча натыйжасы абдан жакшы, позитивдүү да. Жайлоо балдар бакчалары же балдарды өнүктүрүү борбору деп атала баштаган Демиргени Нарын мамлекеттик университети дагы колдоого алып келишет. Азыр Белсуу жайлоо балдар бакчасында балдардын саны 46. Айрым учурларда 50дөн ашып жатат дешет тарбиячылар. Эң негизгиси бардык балага жагып, ал тургай ата энелеринен да балдардын өнүгүүсүнө болгон мамилесин жакшыртууга шарт түзүлүүдө. Лариса Калдыбаева, Нурбек Рахманов, Нарын району, Белсуу жайлоосу.